Альхамдулиллахи вассалату вассаламу аля расулиллах ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Рамазан айынын акыркы 10 күндүгү башка күндөргө салыштырмалуу шариятыбызда бир чоң артыкчылыкка ээ. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиз риваят кылгандай, акыркы Рамазандын 10 күндүгүндө башка күндөргө салыштырмалуу көп ибадат кылууга бардык аракетин жумшаган. Андыктан ар бир мусулман пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан үлгү алып, Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө шариятта көрсөтүлгөн бардык ибадаттын түрү менен ибадат кылуулары эң жакшы сооптуу иштерден. Мына ушул 10 күндүктүн ичинде Куранда келген жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерине келген ошол күндө кылынган ибадаттын сообу 1000 айдан артык болгон Кадыр кечеси ушул 10 күндүктүн ичинде камтылган. Бул Аллах субхана тааланын өзүнүн пенделерине берген бир чоң артыкчылыгы, чоң мээрими. Ошо бир түндө кылган биздин ибадатыбыз 1000 айдан артык. Аллах субхана таала Куранда айткандай: "Лейлатул кадри хайрун мин алф шахр." Кадыр кечеси, Кадыр түнү бул 1000 айдан артык дейт. Бача айтканда, ошол түнү кылынган ибадаттын сообу 1000 айдан артык. Карап көрүңүздөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Бул эмне деген эбегейсиз Аллах субхана тааладан бизге берилген чоң бир белек. 1000 айдын убактысы болжол менен 83 жылдан ашык убакытты камтыйт. Мына бир түндө кылган мусулмандын ибадаты Аллах субхана таала кабыл кылган болсо, 83 жылдан ашык болгон ибадатка тете же болбосо андан да артыгыраак. Мына ушул шариятыбызда келген ушундай соопко кызыктыруучу далилдер ар бир мусулманды шыктандырбай койбойт. Андыктан ар бир мусулман белин бекем бууп, билеген туруп, ушул саналуу болгон, аз күн болгон 10 күндүн ичинде көптөгөн ибадаттарды кылып, Аллах субхана таалага жакындашы өтө бир чоң зарыл иштерден. Мына ушул айда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мешитке кирип, итикаф амалын аткарган. Айша энебиз айткандай, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акыркы 10 күндүктө итикаф кылчу дейт. Итикаф деген ошо адам баласы Аллах субхана таалага убактысын бөлүп, жүрөгү менен Алла таалага, денеси менен Алла таалага өзүн арнап мешитке кирип, жалаң убактысын ибадат менен өткөрүүнү итикаф деп айтабыз. Кимдин мүмкүнчүлүгү болгон болсо, ушул акыркы күндүктө мешитке кирип, Алла таалага сыйынып намаз окуп, зикир кылып, дуа кылып, Куран окуп, ибадат кылган болсо, бул аябай чоң соопко жеткире турган бул ибадат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам да ушундай кылган, андан кийин жубайлары да ушундай ибадатты өткөргөн. Эгерде кимдин мүмкүнчүлүгү болбой 10 күндү толук аткара албаган болсо, бир күндө эле аткарса болот, же жарым күндө эле аткарса болот. Кыскасы, мешитке ушу этикаф кылам деген ниет менен ата илине чыгып келип, аз убакыт өткөрсө деле ошол соопторго илешет. Анткени бул акыркы 10 күндүк өтө чоң берекелүү күндөрдөн. Мына ошол жогоруда айткандай, ошол 10 күндүн ичинде жана Кадыр кечеси катылган. Ал кайсы күнү болору бизге белгисиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, Кадыр түндү ушул 10 күндүктүн ичинде издегиле деген. Демек, ар бир мусулман мечитте болобу, үйүндө болобу, ушул түнгө, Кадыр кечесине жетейин, ошол күнү ибадат кылып калайын деп, бардык аракетин жумшаш керек. Балким бүгүн болуп калышы ыктымал, балким эртең болуп калышы ыктымал, биз аны билбейбиз. Ошондуктан мусулман баласы колунан келсе акыркы 10 күндүктө ошо толугу менен түндө ибадат менен өткөрүүгө аракет кылсын, толук менен болбосо дагы эс алып өткөрсүн. Ага дагы мүмкүнчүлүк болбой аткан болсо 1 саат болобу, 2 саат болобу, кыскасы таң атканга чейин Аллах субхана таалага ибадат кылып, жалынып жалбарып, Алла таалага жакындаганы өтө чоң сооптуу иш. Анткени биз жанагы жогоруда айтылган Кадыр кечесине туш болгон болсок, анда чоң соопко ээ болобуз. Ошондуктан урматтуу мусулман бир туугандар, ушул күндөрү жакшылап аракет кылалы. Бул күндөрү намаз окугандын сообу аябай чоң. Мына кечки шам намазы менен куптан намаздан жакшы көңүл буралы, анткени ушул кечки түнкү убактысы ошо шам убактысынан башталат. Кадыр кечесине туш келген болсо, ошол Кадыр кечесинде периштелер түшөт. Алла таала Куранда айткандай, периштелер жана Жибрейил алейхиссалам түшүп, таң атканга чейин бул жер жүзүндө тынчтык каптайт. Тынчтык сүрүп турат, аманчылык сүрүп турат. Мына ошого жетиш үчүн күн баткандан баштап колубуздан келген ибадатыбызды кылалы. Шам намазын окуп,
андан кийин куптан намазын жакшылап окуп, андан кийин күчүбүздүн келишинче намазды окуйду, нафил намаздарды окуйду. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай, ким ошо кадыр түндө чын жүрөктөн толук ишеним менен жана сооп үмүт этүү менен намаз окуган болсо, анан өткөн күнөөлөрү кечирилет дейт. Бул дагы аябай чоң эбегейсиз артыкчылык. Жана ушул түнү көп Куран окуйду. Ким Куран окуганын билген болсо, Куран окуй албасак, Алла Тааланы мактап зикир кылалы, Алла Тааланы улуктап, андан кечирим сурайлы, зикирдин бардык түрүн айтып, субханаллахи ва бихамдихи, же болбосо субханаллахи ва бихамдихи, ла хаула ва ла куввата илля билля, субханаллахи ва алхамдулиллахи ва ла илаха иллаллах валлаху акбар. Мына ошол сыяктуу зикирлерди айтып, жана ошондой эле истигфар сурайлы, Алла Таалан кечирим сурап, астагфируллаха ва атубу илейх, роббигфирли вархам деп, жана ошого окшогон башка зикирлерди айтып, Аллах субхана таала ибадат кылалы. Анткени биздин ушул ар бир убактыбыз өтө зарыл ошо 10 күндүктүн ичинде. Мындай күнгө эмдиги жылы ким жетет, ким жетпейт, аны бир гана Алла Таала билет. Канча деген адамдар ушул Рамазанга жетпей өтүп кетишти. Ошондуктан мусулмандын ар бир убакыты бул чоң баалуу убакыт. Аны текке кетирбей Аллах субхана таалага ибадат кылыш керек. Жана ушул күндөрү Аллах субхана таалага көп дуа кылалы, кайрылалы, жалдырайлы. Албетте ар бир мусулмандын өзүнө тиешелүү болгон көйгөйлөрү бар. Жана жалпы мусулмандарга тиешелүү көйгөйлөр бар. Мына ушунун баарын айтып, Аллах субхана таалага жалдырап дуа кылалы. Жалпы мусулманга дуа кылалы. Мына Палестинада жана андан башка жерлерде мусулмандар кыйналып, оор күндөрдү баштарынан өткөрүп атат. Ошолорго дуа кылалы. Ачка калган мусулмандарга дуа кылалы. Аллах субхана курсагын тойдурсун. Кийимге жетпей жүргөн мусулмандарга дуа кылалы. Ооруп жүргөн мусулмандарга дуа кылалы. Карызга батып кутула албай жүргөн мусулмандарга дуа кылалы. Деги эле жалпы кырсыкка, кыйынчылыкка кабылган мусулмандарга дуа кылалы. Мына ушул тапта же башка убакыттарда жер жүзүн жанагындай аламаттар болуп, кырсыктар болот. Ошого кабылган мусулмандарга дуа кылалы. Айтор бардык мусулмандарга жакшылык тилеп, алар үчүн Аллах субхана таалага жалдырайлы. Жана өзүбүз үчүн тилек кылалы. Өзүбүздүн жеке мүшкүл иштерибиз үчүн, бүт туугандарыбыз үчүн, ата-энебиз үчүн, балдарыбыз үчүн, кошуна колоң досторубуз үчүн дуа кылып тилейли. Анткени мусулман баласы башка бирөө үчүн айттырбастан дуа кылсуу бул өтө чоң сооптуу иш. Анткени Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ким ошо өзүнүн бир тууганына ал билбей турган акыбалда дуа кылган болсо, ошо дуасын уккан периште сага да ошондой нерсе насип болсун деп периште дуа кылып турат. Мындайча айтканда, биз өзүбүздүн бир тууганыбызга ал билбеген акыбалда биз дуа кылган болсок, периште дагы бизге ошондой тилекти айтып дуа кылат да. Аллаху акбар. Бул кандай деген чоң сооптуу иш. Ошондуктан мына ушундай жакшы иштерди таштабастан Аллах субхана таалага кайрылып дуа кылалы. Мамлекет үчүн дуа кылалы. Жалпы мусулман мамлекет үчүн жана өзүбүздүн Кыргызстан мамлекети үчүн дуа кылалы. Биздин ушу бийлик башчыларына Аллах субхана таала ийгилик берсин, адилеттүүлүктү насип кылсын, элибизге, жерибизге ыйман нурун жайылтсын, элибиз дин менен жашасын, диндин кадыр баркын билсин деп дуа кылалы. Элибизде токчулук, молчулук болсун, элибиз кыйынчылыкка кабылбасын, кыйынчылыктан кутулсун деп дуа кылалы. Жанагындай коомубузга тарап кеткен туура эмес көрүнүш күнөө иштердин жоюлуусун Алла Тааладан тилеп сураналы. Зына, арак ичүү, сүткорлук, коррупция, алдым жуттум, зулумдук, Алла Таала ширк кошуу жана ошого окшогон башка күнөөлөрдүн кетүүсүн Алла Тааладан сурайлы. Кыйналып жүргөн мусулмандар үчүн, жалпы биздин өзүбүздүн өлкөдө алар үчүн дагы сурайлы. Бийлик башчыларыбызга ийгилик сурап, Аллах субхана таала аларга адилеттүүлүктү насип кылсын, туура жолду насип кылсын, элине кызмат кыла турган ыхластуу башчылардан болсун деп ушинтип бардык мусулмандарга дуа кылып Алла Таалага кайрылалы. Жана ушул түндөрү дуа кылганыбызда ошо кечирим менен саламатчылыкты, аманчылыкты көп сурайлы. Анткени Айша энебиз айтат, эгерде мен кайсы түнү ушу кадыр кечеси болорун билсем, мен ошо Аллах субхана тааладан аманчылыкты, саламатчылыкты көп сурайт элем дейт. Анткени мына ошол түнү бул жер жүзүн аманчылык, саламатчылык, тынчтык каптайт. Анан ошол убакта адам баласы өзү үчүн, жери үчүн, жакындары, туугандары үчүн саламаттык, аманчылык суроо бул өтө чоң жакшы дуалардын бири. Анткени бул аманчылыктын мааниси аябай чоң. Аманчылык, тынччылык динибизде, дүйнөбүздө, ден соолугубузда, байлыгыбызда аманчылык болсо, анда элдер жакшы жашоодо жашайт. Эгерде бизден аманчылык алынып кала турган болсо,
тынччылык алынып кала турган болсо, анда адам баласы кыйынчылыкка туш болуп калат. Ошондуктан Аллах субхана таалага тынччылык тилеп, аманчылык сурап кайрылуу бул жакшы дуалардын бири. Кыскасы, урматтуу мусулман бир туугандар, бул күндөрү убактыбызды текке кетирбей, Аллах субхана таалага баардык ибадаттын түрү менен жалдырап, кайрылып, ибадат кылып, жанагы кадыр түнгө жеткенге баардык күчүбүздү жумшайлы. Аллах субхана таала бизге ийгилик берсин, ушул кадыр түнгө туш болгонду бизге насип кылсын. Жана ошол кадыр түндө жана башка күнү кылган ибадаттарыбыздын баарын Аллах субхана таала кабыл кылсын.